Арыңыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн эфирде мен Сейтак Качкынбай кайрадан улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде жаңы тема кыргызчылык жана демократия. Негизи кыргызчылык бул коомдо аябай кеңири таркалган түшүнүк. Бунун позитивдүү дагы, негативдүү жактарын да көп айтышат. Бүгүн ушул маселени тактап алуу тууралуу иш үчүн атайын тиешеси бар эксперттерди чакырдык. Ошол учурда бул кыргызчылык биз кыргыз мамлекети астыбызга койгон тапшырмалардын бири демократизация. Ушу демократизация менен бул айкалыша алабы деген суроо да, негизги чоң суроо. Ушунун тегерегинде талкуу болот. Ал үчүн бүгүн бизге коноктор студияда отурат. Кош келиңиздер. Эмесе коноктор менен чекеден тааныштыра турган болсок, бизде Мелис Мураталы мырза конокто. Оң жагымда Бак Дөөлөт фондунун жетекчиси. Кош келипсиз. Андан ары маңдайымда болсо Жыргал Каса болот. Мырза, кош келипсиз. Журналист, акын, кунфуист десек болот сизде. Андан кийин оң жагыбызда Элери Бичикчи, же болбосо Кыдырмыш Назиге, тарыхчы. Биздин бүгүнкү темабыз азыр айтып кеткендей, улустөргө тиешелүү, демократияга тиешелүү, кайсы бир мааниде кыргызчылык деген түшүнүктү ушулар менен айкалыштырып кетсек болобу деген негизги мындай изилдөөчү суроо бар да. Эмесе талкууга кирише берели. Биринчи негизи бул кыргызчылык деген өзү. Бул эмне деп ушуну талкуулап алып, мындай тактап албайлы да. Мен билгенден бунун эки жагын тең айтып жүрүшөт да. Кээде жеңилип мындай кечигип калган учурубузда немисче келди, кыргызча болуп кетти деп көбүнчө ушуну бир жаман, терс жактан көп караган учурларыбыз бар. Бирок чынында эле ушундайбы? Кантип ойлойсуздар? Менимче Мелис мырза улуулардан баштайлы. Улуулардан баштайлы, анда кыргызчылык кылып улуулардан баштайлы. Анда Жыргал мырза сиз сөз баштап берсеңиз. Мен билгенден кыргызчылыктын 2-3 мааниси бар. Биринчиси ошо жалпы эле кыргыздын жашоо эрежеси. Ал этикет, протокол деп коюшат го баягы батышта. Ошо сыяктуу нерселердин баары тең кирип кетет. Анан деген экинчи мааниси бул жана касиетке байланыштуу нерселер. Жана динчилер жаман көрөт атпайбы көз ачыктарды. Көз ачыктарды, бөө бакчыларды ошол жагында кыргызчылык деп коет. Мисалы, мазар басуу жана башкалар. Анан үчүнчүсү ошо силер айтып аткан терс маанисин айтып жүрүшөт кээде, ошо кечиккенин, тууганчылыгын. Жалпы жонунан кыргыздын өзүнүн буга чейин жашоо эрежеси, анан жашоо ыргагы болгон да. Ошол нерселердин баары тең эле азыркы күнгө ылайык келе бербей, же болбосо ылайык келбегендей болуп көрүнүшү мүмкүн да. Ошон үчүн кээ бир карама каршылыктар ошондон улам чыгып аткан болушу мүмкүн. Бирок кыргыз эли өзү жалпы жонунан өзүндөгү эрежелердин баарын тең турмушка ылайыктап, турмуштан алып жүрүп отурган. Мисалы, ошол эле сөөк коюн ала турган болсок, эмне үчүн 3 күндө коюлат. Кыргыз кечелеп эле калган жок да. Ал көп жолу өлүмдү башынан өткөрүп отуруп, анан деген жана клиникалык өлүм деген болот мисалы. Ал ошо 3 күндө билинет экен, жары же бер экендиги. Ошону турмуштук байкоолордун негизинде жүрүп отуруп, анан деген ошо тирилип кетиши мүмкүн экен, тирүү кишини көмүп салбайлы деп. Анан канча күндө тирилип кетиши мүмкүн? 3 күндө ошо тирилсе тирилет экен, тирилбесе түңүлүп эле коюш керек экен деп. Ошондой нерселер. Анан жанагы үчүлүгү, жетилиги, кыркылыгы дегендердин баары тең бул эмнеден келип чыккан? Бул ошончо күндүн ичинде адамдын стресси чыгат. Аны дагы турмуштук байкоо менен жүрүп отуруп байкаган. Андан кийин да окат кылыш керек да. Ошол убакка ылайыктап койгон. Кыскасы, кыргыздын баягы өтө көп эрежелер турмуштан алынган. Кээ бир нерселер өзгөрүп кетти. Кээ бир нерселер пайда болуп кайра жок болуп жүрүп отурду. Мисалы, ала качуу деген салт деп жүрүшөт. Ал салт эмес. Ала качуу сыяктуу нерсе үчүн илгери өтө чоң айыпка жыгылып, катуу жазаланган. Кийин эле өтө орто жолдон бир күчөп кетип, анан деген аны салт деп алышты. Салт деген убактылуу көп нерселер болот экен, баягы ачуу басар, анан тиги ачууну ачуу басат деп аракты дагы ошо бир топко чейин салт кылып жүрбөдү. Бирок чынында түпкүлүктүү салттар бар. Баягы эч качан өлбөй, өчпөй турган нерселер бар, анан баалуулуктар бар. Ошолордун баарын тең ал улуттун өзөгүн түзөт. Мисалы, тили, маданияты, каада салты, ошо каада салттын негизин түзгөн принциптердин өзү бул баалуулуктар. Айталык жана улууну сыйлоо деп атпайбы? Улууну сыйлоо дегенде анын тарбиялык мааниси бар да. Себеби андай жакшы мамилеге жаш адам анчалык муктаж эмес болушу мүмкүн.
ал карыган адам ошондой мамилеге муктаж болуп калган убак болот. Экинчи мааниси ага ошондой сый көрсөтсө кийин ошо кийинки муундардан ошондой сый көрөт. Үчүнчү мааниси анын сыйын көрүп туруп анын артындагылар дагы ого бетер сыйлайт. Төртүнчүдөн ал балким андан акылдуу болушу мүмкүн, балким күчтүүрөөк болушу мүмкүн, бирок басып өткөн жолунун өзү деле узак болгондуктан сыйга татыктуу. Ушундай көп принциптер бар да кыргызда. Ошол нерселердин баарын тең эгерде биз аны сактап калсак, анда биз улутпуз. Сактап калбасак жөн эле караламанбыз. Эл менен караламандын айырмасы ошондо. Жанагы атам деңгээлине чейин ар кимиси өзүнчө чачырап кетип, баалуулугу жок болуп калган убак бул караламан абалы. Ошондой коркунуч бар. Жыргал мырза абдан баягы терең нерсени козгоп кетти. Мен өзүм пикиримди эле айтайын. Мен мисалы мындай так аныктама, теория, аксиомадан алысмын. Баягы өз жашоодон иликтөө байкоо жүргүзүп, бир тыянакка аргасынан келген учурлар көп болот да. Анан кыргызчылык деген түшүнүк өзү термин катары биздин турмушубузга кийин кече эле келди да. Себеби коомчулукта ошондой муктаждык пайда болду. Биз кимбиз деген суроого такалдык да. Биз ким элек дегенчи. Себеби союздун доорунда биздин аң сезимибиз башкача калыптанган. Ага чейин орус падышачылыгында башкачараак эле, эркин жашоодо азаттыкта кыргыз кандай эле деген бир суроо туулуп, ошол муктаждыктан улам өзүнүн тамырын издеп, баягы азыркы батыштын тили менен айтканда самоидентификация деп атпайбызбы? Өзүңдү өзүң таануу деген сөз. Ошол багыттан улам анан биз көп нерседен алыстап, көп нерсени жоготтук дебесек дагы түшүнбөй, терең билбей, баягы үстүртө сезим туюмдун деңгээлинде гана түшүнүп, бирок аныгын айта албастандыктан анан жалпылап эле ошону кыргызчылык деп койдук да. Себеби менин түшүнүгүмдө могу чылык деген мүчө өзү бул өзүнчө уңгу эмес да. Мисалы жөнөкөй эле мисалдан алып карап көрсөк, комузчулук, уузчулук, манасчылык деп атабыз, сынчылык дегендей нерселерди айтып атабыз. Демек бул кайсы бир өнөрдүн же бир уңгулуу нерсенин ошонун тереңдетүү, ошонун бир артыкчылыгын билүү, ошонун бир нагыз маңызын түшүнө билүү же ошол багытта иликтөө жүргүзүү дегендей да. Анан бизге кыргызчылык деген түшүнүк ошондон келип атат. Себеби жалпы элдин мүдөөсү ошо биз өзүбүздү тааныйлы деген бир чоң аракет мүдөө болду. Азыр ал күч алып атат. Бүгүнкү тапта биз ошонун анык жообуна келе элекпиз. Азыр Жыргал мырза айткан ошо бизди улутту улут кылып турган, элди эл кылып түптөй турган ошол жашоонун негизги баалуулуктарын баары төп келгенде анан кыргыз өзүн тааныйт. Мисалы мен түшүнүмдө. Бирок анын баарын ар бирөөнүн өзүнүн угунда, өзүнүн табиятында, өзүнүн түшүнүгү менен атабаганда бул туурараак болот да. Салт деген өзүнчө, каадасы өзүнчө. Адат менен үрп адат өзүнүн орду. Ырым, жырым деген эмне дегендей. Ошондон келип түптөлүп чыккан адеп, жүрүм турум баары иштелип чыгат. Баары биригип маданиятты түптөйт деген нерсе, анын ичинде өнөрү бар, баардыгын, адабият баарын камтып келтирип, бул бир улуттун улуттук баалуулуктарын түптөгөн бир чоң бир кандай десек бир казына болот да. Анан ошону биз шарттуу түрдө ар бирөөнүн багыты боюнча тереңин таанып бүтө электе биз шарттуу түрдө кыргызчылык деп коебуз да. Мен деп ошондой кабылдайм да. Бирок бүгүнкү күнү мына заман илим өнүгүп атат, ар нерсенин өзүнүн атын атаса куту сүйүнөт дегендей, биз ошол ар нерсенин өзүнүн аты менен атаганыбыз оң да. Эгерде кыргыздын салты жөнүндө сөз боло турган, ал өзүнчө бир жашоо эрежелери, мыйзамы өзүнчө жазылган. Үрп адаттар боло турган болсо, күнүмдүк турмуш тиричиликтеги адамдын кыймыл аракеттери көнүмүшкө айланган, андагы бир сабак берчү же болбосо пайдалуу жактары болсо, анын өзгөчөлүгү эмнеде? Жаман адаттар ал кандай болот? Себеби ак карасы тең жүрөт дегендей. Ошонун баарын иликтеп, таанып бүткөндө, анан мен ойлойм, кыргызчылык деген сөздүн өзүнүн муктаждыгы деле жок болуп калат да. Биз азыр муктаж болгон үчүн ошол сөздү айтабыз. Чыныгында этимологиясында бул сөз өзү менин түшүнүмдө мындай бир багыттуу туура айтылды деп мен эсептебейм. Кыргызчылык дегенде. Мисалы, Жыргал мырза дагы айтты, 2-3 кырын айтып атпайбы? Бирисинин бул жашоонун бир өзүнүн бир эрежелери болсо, бирисинен бул жанагы бир касиетке байланган өзгөчөлүк. Аны да кыргызчылык деп койдубуз. Бирок чындап келгенде ал дагы тууралыкка жатпайт да. Себеби ар нерсенин өзүнүн жолу, өзгөчөлүгү, сыпаттамалысы менен айырмаланган үчүн кыргыз ар нерсени өзүнүн орду менен атаган. Мисалы, мүнүшкөр өзүнчө, мисалы. Саяпкер өзүнчө, ар ким өзүнүн жөнү менен, өзүнүн багыты менен деген, өзүнүн касиетин өзгөчөлүгүнө жараша. Таупчылык деген, сынчылык деген нерселер, олуячылык деген нерсенин баары ошол касиетке байланышкан. Бирок
анын өзүнүн бири-бирин айырмалаштап же жалпылап койгондо мүмкүн болоттур. Бирок кыргыз антпесе керек деп ойлойм да илгерки. Болбосо биздин манасыбызда ошол макал каптарыбызда ошондой бир негиз боло турган бир үлгүлүктүү нерсе калат эле да. Биз аны көрө элекпиз. Демек мен ойлойм ошол жана жашоонун муктажынан келип чыккан бир шарттуу атаманы биз колдонуп калдык, кыргызчылык деп. Эми барып түйүнүнө жете атабыз азыр. Эми ошонун баарын таанып бүтүп, эгерде биз системалуу түрдө ошону билбейм, эми билим берүү тармагында дейбизби, же болбосо мындай бир тарбия, адеп аклак багытында ошону колдоно билип, орду менен баарын тактап алсак, анда биз аны жалпылап атабай, ар нерсени өз аты менен атап калат элек го деген менин бир ушундай түшүнүгүм бар да. Биздин тарыхчы мырзабыз, Элер мырза, сиз бул тууралуу кандай түшүнүгүңүз бар? Сиз да көп жазасыз да ушул багытта. Мен да ошо Жыргалбек менен Мелистин сөзүнө кошуламын. Бирок мен бир четинен айтып көрөйүн дедим эле, могу бир нерсеничи, ошо Мелис туура айтып атат. Балким ошо биздин колониалдуу заманда, доордо ошо биздин бүт могу өнөрлөрүбүз кичирейип, ошол үчүн кыргызчылык болуп калды да, мындай. Такыр эле кичирип, анан ошонун баарына жалпы мындай жаман көз менен деле карап калганда ошондочу. Азыр деле канча кээде чыгып калат. Мына биз бөлүнүп атабыз, облус болуп жетигиндей мындай ушу кыргызчылык, трайбализм деп калат кээдечи. Анан карап көрсөң эле Кыргызда деле облус деле жок болчу дечи эле. Бөлүнсөк, мисалы, уру болуп бөлүнүп кетпекпиз. Мен бугу, сен сары багыш деп эле ошентип. Бирок биз азыр таластык, көлдүк деп калдыкчы эле. Бул совет доорунун мурасы да. Жасалма түрдө пайда болуп тур. Ошо айтып атпаймынбы? Бул кээде кыргызчылыкка бүт жаман нерселерди кыргызчылыкка эле шылтай берет да, ошентипчи. Бирдеме жаман чыгып калса. Ар бир нерсенин мындай күнгөй терскей жери бар да. Бирок кыргызчылык кээ биринин мындай көз карашында жаманчылыктын мындай синоними болуп калды да. Бирдеме болсо тилекке каршы. Коомдо ушундай кабылданат да. Албетте, ошол үчүн мисалы коомда бөлүнүп кетип атат да, ошентип. Кээ бири кыргызчылыктын тарапкери болуп калып атат. Мындай. А кээ бири кыргызчылык бул жаман, ошол эле демократияга каршы болуп атат. Мындай бир тормоз катары көрүп атат да биздин салттарыбызды, эрежелерибизди. Прогресске мындай зыян келтирип атат деген бул негизи бул өздөрүнүн ойлору эмес деп эсептейм. Буну баарын бизден мектептен үйрөткөн. Кыргызчылыкты жаман десең, казакчылыктар деле ушинтип жүрөт экен. Түркмөнчүлүк деле бар экен да, ошондойчу. Анан орусчулук деле бар да. Петр биринчи болсо эмне кылды эле, алардын сакалдарын кыркып жүрөмүш болуп жүргөндө. Мындай. Ошо анан батыштын кийимин кийгизбеди эле. Ошол эле кандай десем, өз маданиятын жек көрүп калып атат да. Анан өзүн мындай прогрессивдүү сезип калабы, ошол киши билбейм да. Балким ошондой. Негизи чандып кетчү. Негизи Назикбек мырза бир жакшы нерсени белгилеп кетти. Жанагы колониалдык аң сезим деп атпайбызбы? Жашоодо өзү бул орундуу нерсе да. Кайсы бир эл башка бир элдин үстөмдүгүн тургузгусу келсе анын үстүнөн, анда ал эң биринчи анын аң сезимин ээлейт да. Себеби аң сезимден улам элдин тарбия, таалим, билим деңгээли муундан муунга ошол жанагы ата текен келаткан баалуулуктардын өткөрүп берүү мураскорлугун мокотот, же болбосо чектейт аны, же барып тамырдан бууп туруп аны жок кылганга айлантат, аракет кылат. Эгер ошол максатына жетсе, анда ал улут, ким Жыргал мырза айткандай, улут эл болбой калат да. Ал жетелеме, маңкурт болуп калат десек болот, же болбосо оома жетелеме болуп калат. Анан ал башка элге сиңип ассимиляция болуп кетет. Анан ошондон азыр деле мен ойлойм биздин азыркы муундарда деле ошол бизде чектелген аң сезимдин бир илеби бар да. Ошол жана стереотип деп коебуз го. Себеби союздун таасири өтө күч болгон. Ага чейин орус падышачылыгы, ага чейин кокондуку деле болгон. Себеби терең изилдеп көрсөк, биз баягы көчмөн маданияттын өкүлү катары 100% көчмөн болбосок да, бирок көчмөндүк ден бизде биринчи орунда болуп тургандагы, анан отурукташкан маданият күчтөнүп дүйнөлүк аренада өзүнүн ордун, анан өзүнүн баягы таасирин күчөткөндө биз ошого алдыргандан кийин анын таасири түздөн түз бизге тийди да. Ошондон улам анан бул жерде
кагылышуу болуп атат да, маданияттардын кагылышуусу. Анан албетте маданияттардын кагылышуусу келгенде бири бириникин сүрүп чыкканга аракет кылат. Анан ошондо ал эми саясатка байланышат. Мына сен өзүң айтып аткандай саясат ушул жерде өзүнүн ишин жасабай койгон жок. Ошол советтик доордо, алга чейинки доорлордо элди башкарууда, элди бийлөөдө, бийлик үчүн эмне керек? Элдин баягы кандай десек, мындай баш ийип берүүсү, кынтыксыз, же болбосо эч бир текеберчилиги жок, мындай бир эмне десе ошонун баарына макул болуп баш ийип берүү, бул жагат бийликке. Эгемен эркин жашаган көчмөндүк эл андайга барбайт да оңой менен. Ошондо анын эң биринчи максаты ошондо эркин элдин эркиндигин жоготуш керек. Анын эркиндиги жөн эле материалдык турмушунда эмес, анын ой жүгүртүүсүнөн башталат. Ойлогон оюнан, сүйлөгөн сөзүнөн, кылган иш аракетинен. Анан ошон жана Жыргал мырза айткандай анын күнүмдүк үрп адат каада салттарынан баштап отуруп, ошону акырындан кыскартып, тарытып, кысып келип отуруп, анан элдин аң сезимине чектөөлөр кирип калган. Анан ошол чектөөлөр күч алгандан кийин анан биз өзүбүздү тааныбай, жанагы мен башында айтып кеткендей, биз азыр муктаж болуп атпайбызбы? Мен ким элем, биз кандайбыз деп, анан ошондо суроолор туулат да, анан издей баштайбыз да. Чын эле кыргыздар ушундай беле? Бири-бирибизди артка чойгон, ынтымагыбыз жок, ыркыбыз жок, ушундай эл белек? Же биз башкача элек деген анан толгону пайда баштайт. Анан ошол жерден эгер сен өз нак тамырыңды тапсаң, анда көп суроолорго жооп таба аласың да. Негизи мен азыр биринчи суроо болбоду, могу кыргызчылык эмне депчи. Бирок биз Жыргал мырза анын аныктамасын бир 3 багыттан көрсөтүп берди эле. Сиз абдан сонун улап кеттиңиздер да. Себебинчи бул кыргызчылык негизи бул эмне эле деген суроо менен эмес, бул кайдан эмне үчүн келип чыкты деген суроого келип эле биз арка кылчайып көрсөк, биздин ошол табигый күндөлүк жашообуз бара-бара могу кыргыздын өзүнө тиеши болгон касиеттери бара-бара жоголуп бара жатып, анан биз ошолорду кайсы бир мындай өзүбүздүн бир иммунитетибиз иштеп кетип аткандай ошого деле кызганып, анан кыргызчылык деген мындай сөздөрдү карап, сөздүн өзү ошол чоочун эрежелери болуп үстөмдүк кылып, биротоло өзүнүн үстөмдүгүн орноткон кезде биз ага көнүп берген убакта анан деген кайра беркилердин баарын жыйнап туруп, бир аныктама табыш керек болгондон деген өзүбүздүн жашообузга, өзүбүздүн жашообуздун ичинен карабастан, сыртынан карап, мисалы өзүбүздүн мисалы көмөч нанды лепешка деп калбадыкпы? Бул деген күлкүлүү нерсе эмеспи? Нан бериңизчи десе, лепешка берейинби, эмне берейин деп калган учурлар айланайын дейсиң да, мисалы өзүбүздүн нанды лепешка деп карап калдык. Айтат дагы восточный танцы деп коет, чыгыш дейт анан. Мен Жапон, Кореяны кылып экен десем, карасам туугандарыбыз батыштагы өзбектин арабтыкын айтып атат да, күн каяктан чыгып атат. Мындай таң калып атабыз да, анан биз аларды эмнеге чыгыш деп карашыбыз. Себеби азыр дүйнөдө европоцентризм бүт адамзаттын аң сезимин ээлеп калды. Бардык башталыш Европа менен эсептелет да. Ошондо биз да өзүбүздү баягы дүйнөнүн борбору Европа деп эсептеген үчүн биз өзүбүздү четтен карап, анан эмне болсо аяктын чектөөсүнөн улам, анан аларга салыштырмалуу биз каяктабыз деген сөздөр келип чыгып атат. Мунун баары ошол стереотиптер. Анткени кыргыз жалаң өзүнүн эрежеси менен жашаган убакта анын өзүнүн дайыма күнүмдүк көрүп турган нерселерин кайсы бир термин менен атоого эч кандай муктаждык болгон эмес да. Ал жөн эле жашоонун мүнөзү болгон. Анан кийин кайра ал башка бир нерсе менен салыштыруу зарылчылыгы келип чыкканда, анан деген ал тургай ага көнүп бергенден кийин анан деген бул жалпы бар биригип келүүнүн деген кыргызчылык экен деп, анан ал кандайдыр бир деңгээлде сахнадагы же болбосо артисттер кие турган улуттук кийимдин деңгээлине чейин жеткирип алдык да, мындайча айтканда, ушуга эле жарайт турбайбы дегенге чейин. Чын-чынына келгенде эми калпактын шляпадан же башка бир баш кийимден эмне кемчилиги бар? Ал болгон тигил шляпа, бул калпак экен. Ал экөөнүн бири-биринен артык кемчилиги жок. Же болбосо кыргыздын этикети менен эме сыйы, урматы, бири-бирине кылган мамилеси башка элдердикинен болгон айырмасы гана болушу мүмкүн, бирок өзүнө ылайыкташкан, өзүнө туура келе келген. Бири-биринен эч кандай ашык кеми жок. Болгону биз тышкы эрежелердин бир топторуна өз ыктыярыбыз менен, кээде алардын кысымы менен көбүнчөсүн көнүп берип отурган үчүн анан деген ошол нерселер келип чыкты да, айырмачылык. Андан эмесе кийинки мындай маанилүү суроо да бул. Азыр мен канчалык карабайм, бирок кыргызчылык деген түшүнүктү биз шарттуу түрдө азыр айтып атабыз да. Баягы сиз айткандай бул чулукчылык дегени бул ушу сөз жаратуучу сөз деп айтып атасыз го, кыргыз деген. Анын биринде мен мындан канча жыл мурун баягы Курманжан датка деген кинону көргөндө
ошо кинону көрүп абдан бул Курманжан Датканы көрдүк. Бирок ал кайсы касиети үчүн Курманжан Датка болуп калды эле деген нерсени издей бердим да кинодон. Мындайча айтканда, ошо сиз айткан Курманжандын курманжандуулугу, Курманжан Датканын курманжан даткалыгы эмнеде эле депчи, баягы муну инглиз тилде мисалы мамлекет десек мамлекеттүүлүк деген сыяктуу нес деген сөз бар го. Мындайча айтканда кыргыз кость дегенди айтканда биз негизинен ошол касиети башкаларда жок бир өзгөчөлүгү эмнеде деген сыяктуу суроо пайда болот экен да. Ошондо биздин кыргызчылык дейбизби, биз ошондо башкалардан эмне айырмабыз бар? Биз өзгөчөбүзбү башкалардан же бирдей элебизби? Эми негизи мисалы мен буга мындай айтар элем. Ар бир улут, эл, башка элдер, башка улуттардын арасында бир өзгөчөлүгү менен айырмалат. Сөзсүз. Ошон үчүн ал улут, ошон үчүн ал эл. Андан улуттук өзгөчөлүктөр, баалуулуктар. Башатында мен түшүндү, эң биринчи ошо дүйнө таанымынан башталат. Себеби баягы кандай гана келип изилдебесек бир эле нерсеге такалабыз. Башында адамзаттын тарыхында баары бирдей чогуу, окшош болсо керек деген бир теориялар көп го. Анын далили деле жоктур, бирок кантсе дагы мындай бир логикалык ыкмага салганда бир ошондого баш ийип бересиң. Башта адамдар бирдей болгон, бирок эмнегедир бирөөлөр көчүп конуп жашап калган, бирөөлөр отурукташып калган. Бирөөлөр аңгоочулук менен алектенсе, бирөөлөр жер жемиш терип алектенген. Анан жүрүп отуруп бирөө жер иштетип жашаса, бирөө мал чарбачылыгы менен иштеди. Анан ошентип эки чоң бөлүндүү маданият пайда болот. Отурукташкан, анан көчмөн. Анан көчмөндүн ичинен дагы, эгер биз көчмөндүн өкүлү болгондон кийин көчмөндөрдү да иликтесек, тала көчмөнү болот, тоо көчмөнү болот. Анан көчмөн отурукташкан жарым-жартылай болот, таза көчмөн болот. Кыйратуучу көчмөн болот, жаратман көчмөн болот. Ал дагы бөлүнөт. Себеби ар бир ошол маданиятка таандык болгон коомдо бир өзгөчөлүктөр пайда болгон сайын, ошол өзгөчөлүктү эгер өзөк тутуп калса, ошонун дүйнө таанымынын негизинде дүйнөнү, жашоону кантип таанып, ошого жараша мамиле курат, ошол мамиледен улам жашоо эрежелери иштелип чыгат, ал салт болуп тутулат. Анан ар бирөөнүн каадасы жүрүп турат, анан кайталанып күндөн күнгө кайталанчу нерсе бир тартип эрежелер иштелген, анан адаттар чыгат. Анан ошонун баарын тарбия таалим менен өзүнүн бир ыкмалары иштелип чыгат, адеби чыгат. Ошентип жүрө туруп бир элдин өзүнчө улут элдүүлүгү калыптанат деп коелучу, улут катары. Анан ал албетте башка менен айырмасы чоң болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр менен асман менен жердей. Тектеш элдер улуттардыкы окшош болушу мүмкүн. Мүнөздөрү, көп нерсеси, бирок баары бир айырмачылык болот. Ошон үчүн биз кыргыз, алар казак мисалы. Ошон үчүн бул уйгур, бул өзбек дегендей. Ошондой бир өзгөчөлүк болот сөзсүз. Ал көп нерсе улуттук баалуулугуна жараша болот. Анан биз эми биздин өзгөчөлүгүбүз эмне дегенде бул өтө чоң суроо мисалы. Анын үчүн бул көп багытта диссертациялардын темасы. Туура. Мисалы, тил десең, тил багыты бул өзүнчө бүтпөгөн сабак. Дүйнө тааным десең, бул философия, бул чексиз океан. Эгер салт десең, этнография, бул ал өзүнчө бир дүйнө дегендей. Ошон үчүн бул бир сөз менен жооп берүү өтө кыйын. Бирок өзгөчөлүктөр көп. Эми ошондой болгондо дагы негизи биз азыр могу 21-кылымда жашап аткандан кийин бул кыргызчылык деген сөз өтө абстрактуу чоң экен. Бирок мындай кандай болгон күндө дагы негизинен мени бир эки нерсе кызыктырат да. Эки нерсе бизге маанилүү деп ойлойм да. Биринчиси бул бүгүнкү күндө адам баласынын тарыхый мынандай структуралык, формалык өзгөрүшү, коомдун формасы өнүгүп келип бир жаңы демократия деген бир феноменди жаратты да адам баласы. Бунун кемчилиги бар, бирок бүгүнкү күндө кемчилигинен да жакшы жагын мына Батыш Европа, Жапан, Америка, Корея, Түштүк Кореялар көрсөтүп, далилдеп, бул демократиялык коомдор негизинен эң согушпаган бири-бири менен, эң адам баласына мындай көңүл бурган коомдорду куруп атканын көрсөтүп атабыз да. Үлгүлүү деп койсок. Үлгүлүү деп. Бул жагы бир. Экинчи жагы бул прагматикалык жагы да. Биз ким болгондо дагы, мисалы жапондардын тажрыйбасы мага көп чыгат да. Өзүнүн деле касиети турат, бирок ошол эле учурда башка элдикин деле жийиркенбей, өзүнө жаккан нерселерди алып ала берет экен да. Айталы, жапондарда тамак жей турган болсоңуз, өзүнүн жапондардын өзүнүн салттык тамагы бирин серин эле да. Балыгы эле бар байкуштар. Күрүч менен балыктан башка эч нерсеси жок.
салттык тамагы. Бирок бүгүнкү күндө булар ошол эле индустардын карри райс деген тамагы бар. Ошону улуттук тамак кылып алган. Муну каалаган жапондон сурасак, эгер бакчаданбы, мектептен деле карри райс кимдин тамагы, улуттук тамагы, бардыгы Жапондуку дейт. Кореянын кимчи деген тамагын кимучи деп бүгүн өздөрүнүн табитине ылайыктап оңдоп алды да. Биз деле мисалы ошол сыяктуу мурда оңой эле сиңдирип, мисалы лагман кыргыздын тамагы эмес, туурабы? Лагман деп жеп калдык улуттук тамак. Аш, күрүч кыргыздын каякта Сибирде жүрсөк, каякта күрүч эктик эле. Биз бүгүн ашты жеп атабыз. Ушул сыяктуу мындай өзүбүзгө сиңдирип алып, мына кыргыздуулугубузду, кыргызчылыгыбызды кеңейте берсек, кандай болобу, жакшы болобу же кандай деп ойлойсуз? Өз жашоонун мүнөзүнө жараша бардык нерсе өзгөрүп жүрүп отурат. Ошонун ичинде салт, каада ошолордун баары тең өзгөрүп жүрүп отурат. Ал боло турган нерсе. Болгону ошонун ичинде өзөгү болот, анан жаңыдан калыптанып келаткан тышындагы кабыгы болот. Ошо өзөгүн кабыгына бастырып ийбеш керек да. Болбосо ошо жапондордун тажрыйбасын ала турган болсок, алар баарын тең жапондоштуруп атпайбы? Биз болсо бизде тескерисинче бир тенденциялар кетип атат. Бизге мисалы орус тилинен, араб тилинен, фарс тилинен өтө көп сөздөр сиңген, кирген. Бирок киргенде аны биз кыргыздаштырганбыз, кыргыздын көмөкөйүнө ылайыкташтырып чыкканбыз. Арам, адал депчи. Эми кайра ошону бузуп туруп, аны сыйрып, харам, халал деген сөздөр чыкты да. Бул өзөгүнө жакындатпай эле кайра өзөгүнөн алыстаткан тенденциялардын бири. Ошо кабыгын башкаргандардын эрежесине баш ийдирип берүү аракети деп түшүнөм. Андан тышкары кээ бир нерселерди көчмөн коомдо башка айрым элдерге салыштырмалуу таптакыр бир болбогон, үрөйдү учура турган, үч уктуса түшкө кирбеген нерселер бар. Ошолордун баары тең азыр биздин турмушубузга кирип атат. Ал мурда көчмөндөрдө болбогон, ушундан билсе болот, ал тууралуу терминдердин өзү болгон эмес. Сөз таппай атабыз, андай нерселер. Бир нерсе айтсам түшүнөсүздөр азыр мына. Кеминөз партия дейт. Кеминөз партиясы. Бул эмне деп ойлойсуздар? Кеминөз партия. Коммунисттик партия. Коммунизм ооба, кыргыз тилинде К деген мисалы тыбыш жок. К дейбиз да, же коммунист дешибиз керек. Же бирок мына Эркин тоо деген кыргыздын гезитин карап карасаңыз, 28-жылда латын тамгасында жазылган. Аларда коркпой эле биринчи Кеминөз партиясы деп жазып, Кеминөз деп жүрөт. Ошол эле учурда кыргыз республикасы эле деп атат. Республикасы деп эле. Үстөл дегендей да. Үстөл эле деп атабыз да. Ушундай нерсени алсак, эмне биз бирөө шылымдайбы кыргызды? Ушинтип эле өзүбүздүн табиятыбызга ылайыкташтырып алсак. Ооба. Бүгүн чүчбара эле деп атпайбызбы? Чүчбара деп элечи. Мындай кыргыздын өзүнүн аш деп калдык. Плов дебей палооле деп калдык. Кыргыз тилибиз сынып калган жокпу? Мисалы ушул жагынан кандай ойлойсуз да? Ушул бул бир жак. Анан экинчиден ошол жапондордун эрежесин, тажрыйбасын эске ала турган болсо, жапондор жөнүндө тартылган бир абдан жакшы фильм бар, Сёгун деген. Ошол жерде европалык бир кишини алып келип туруп, анан ал кызмат абдан жакшы өткөндүктөн ага самурайлык наам берип, ага өзүнчө бир кошуун бөлүп бере турган болгондо айтат: "Эми сен христиансың. Өзүңө жакын, диниң жагынан да жакын, ушу христиандыкка өтүп кеткен самурайларды биз сага өткөрүп берели, каалаганыңдай сынап, өзүңө кабыл ал" десе, ал эмне кылат? Мойнундагы крестин чечип туруп, анан адегенде сурайт: "Я самурай үчүн ошол командирине аябай берилгендик биринчи ордунда болуш керекпи?" Ооба. Бардык нерседен ошол ойдо турабы? Ооба. Мойнунан крестти чечип туруп, үстүнө төбөлөп туруп, барың мен кылганды кылгыла дейт да. Бул эмне үчүн ошондой сынаган? Себеп дегенде башка бир ошол адамдардын ичиндеги башка бир маңызы, алардын ичиндеги башка бир баалуулугу, самурайлык баалуулугунан өйдө туруп кеттиби экен, туруп кетпедиби экен деген сыноо болгон. Эгерде биз азыр ошондой сыноо өткөрө турган болсок, анда элибиздин көбүнөн ажырап калышыбыз мүмкүн. Бул ачуу чындык, чын-чынына келгенде. Анан биз ошол өзү бизди кыргызды кыргыз кылып бириктирип турган эмнелер? Ошолорду аябай жакшы изилдеп туруп, анан колдон келишинче элди ошолордун тегерегинде бириктиргенге аракет кылыш керек. Башка эч кимисин жамандабай эле, сындабай эле, эч кимисине карама каршы деле койбой эле, жалаң ошолордун жакшы жактарын көрсөтө берсек, ошого тартыла тургандар чыгат. Ал эми карама каршы туруу, анын бир жаман жери бар. Кайсы жаман нерсе жөнүндө канчалык көп кеп кылып атсаң, ошончолук ага көп көңүл бурулуп кете берет экен. Ошондой бир
ал тургай бул боюнча технологияларды иштелип чыккан, жана Авертондун терезеси деп коет. Үч уктаса түшкө кирбеген бир нерсени а дегенде маалымат пайда кылып, андан кийин ал жөнүндө сөздү көбөйтүп, ошентип отуруп, анан деген жакшы менен жамандын ортосундагы айырмачылык таптакыр жок кылып сала турган. Мисалы мен азыр бул сөздү эмнеге айтып кеттим? Сиз айткандай эле бая Элери мырза айтып кетти да. Бунун баарын биз карасак, бурда биз посткоммунисттик мамлекетпиз. Биздин аң сезимибизде кантсе дагы мурдагы биз колония болуп жүргөн, аң сезимибиз күчтүү, анан кимдер бизге басым кылды эле деген сөз болуп атат да. Өзүбүздүн кыргыздуулугубуз, кыргызчылыгыбыз мындай тарыйып баратканычы. Ошол эле мен Коммунист партиясы, Кыргыз Республикасы деп эле 28-жылдары, 30-32 жылдары жазып жүргөн экен. Анан ошонун баарын кыргыз тилинин фонетикалык нормасына ылайыктап жазып жүргөн бүт кыргыздын интеллигенциясын 37-жылы анан кийин не кылды? Кырбадыбы? Тукум курут кылып баарыбыздын кыргандан кийин, анан кийин биздики коркуп калып, кой, эле Кыргыз Республикасы эле деп жазып коелучу. Коммунист партиясы деп эле жазып коелучу деп анан. Бирок Сейдек мырза, бул эми бул факт болгон нерсе. Биз андан сабак алчу нерсени терең тамырынан тапсакпы деп атам да. Көңүлдү ошого бургум келип атат. Мисалы, кыргыздын өзгөчөлүгү эмне деп атпайсыңбы суроодо? Мен мындай деп көрөм да. Бизде байкасаң, Манастан баштап биздин макал лакаптарыбызда, дастандарыбызда уюткулуу кыргыз эл деген көп айтылат да. Ошол биз уюткулуку бар элбиз да. Мен ошону бир өзгөчөлүк катары мен айткым келет. Себеби кыргыз менен тең болгон, баягы улут этнос катары жаралып канча доорлук басып өткөн улуу элдин бири болуп атпайбызбы? Биз менен тең болгон канча улуттук элдер кыйрылып жок болду. Уюткулугубуз эмнеде? Мисалы, эгер тарыхка кайрасак, ал башка маселе, аны Назикбек мырза жакшы ачып берет. Мен бүгүнкү учурда айткым келет да. Мисалы, бүгүн кыргыз көп нерсеге жөндөмдөбүз. Байкасак. Батышына барсак, чыгышына барабыз, башка эл, башка такыр бизге төп келбеген маданиятка баргат, ошондой чөйрөгө туш келсек дагы, биз ал жердин жашоо ургагына кирип кетебиз. Өзүбүздү жоготпойбуз. Ошол ыргакка ылайыктап туруп, жашоонун бир амалдарын таап туруп, ошол жерден жашап кетебиз. Бул бир. Экинчи, кандай кесип, кандай өнөр болбосун, салыштырмалуу байкасак, алыс барбайлы, биз менен коңшу болгон элдерге салыштырмалуу кыргыз жөндөмдүүрөөк бат кабыл алат. Тили болобу, башкаруу болобу, саясат болобу, кандай ыкма болбосун, кандай иргебейбиз. Ал башка маселе, жыргал. Бирок мындай да, биз жөндөмдөбүз өтө. Ушул жерде бир өзгөчөлүк жатат. Эмне үчүн жөндөмдөбүз? Себеби Манастын өзүндө айтылгандай, баягы курама жейип журт кылдым деп атпайбы? Уюткулуу эл, уюткусу көрөнгөсү бар, ошол нерсени жараталат. Жаратмандыктын белгиси. Биз жатты да өз кылып тарбиялап алганбыз. Жат элди дагы. Ошентип курама журт болгондо. Курама деген бөлөк ар нерседен куралып, бирок журт деген бул бир бүтүн нерсе. Эл деген деңгээлге жетет, элдүүлүккө келет. Ошондой болгон. Мисалы, тарыхый факт Манасты кээрлер жомокко чыгарып атпайбы? Макул, анда тарыхты карагыла, ошол эле улуу кыргыз дөөлөтүнүн убагында бул боюнча талаш тартыштар болушу мүмкүн, бирок эми башка элдин тарыхчыларынын көз карашында айтылып атпайбы? Бул убакта кыргызды эмнегедир улуу дөөлөт деп атат. Эмне үчүн? Каганат деген жок. Түргөчтүкү каганат, түрктүкү каганат, уйгурдуку каганат, хазар булкардыкы каганат. Эмне үчүн кыргыздыкы улуу дөөлөт? Себеби ал жерде айтылып атат. Бул жерде кыргыздын бир өзгөчөлүгү, кыргыз этноними, кыргыз деген атыбыз политонимге айланган. Башка элдер өз ыктыяры менен кыргыз деп атаганга умтулушкан. Мен ушу кыргыздай болоюн, кыргыз болуп жашайын деп. Ошон үчүн анан жанагы 9-10 кылымдагы кыргыздын картасын карасаң, кыргыз дөөлөтү бүт Сибирь, Евразия континентин, Европанын жарымына чейин ээлеп атпайбы? Мындай карасаң, ушунун баарын кыргыз ээледи беле? Жок. Кыргыз өз мекенинде жашаган, бирок кыргыз менен тектеш болгон, кыргыздын үлгүлүгүнө таасирленип, ошого умтулуп, мен да кыргыз болоюн деп өз ыктыяры менен баш кошуп, биз бир маданият, бир элбиз деген ыктыярдуу сезим башка сырткы маданиятка, бул бир эл, бир журт деген, бир мамлекет деген нерсени жараткан аң сезимде. Ошондон улам улуу дөөлөт деген бул улуулугу анын баягы жашы же болбосо курал көтөргөн, өнүккөн жагынан эмес, бул жашоонун үлгүлүгү, анын бир тартип эрежелери жана башка көп артыкчылыгы болгон. Бунун өзү уюткулук деген ошол. Башка нерсени жаттыда өз кылып сиңирип, бирдей сапатка келтирүү. Уюткулдун эле өзүнүн функциясын аткарып атат да. Ошол бизде бар көрөнгө. Бирок бүгүн биз азыр ошол кайсы нукка, кандай багытта, эмне максатка пайдаланып атабыз, Жыргал мырза айткандай, бул өтө чоң суроо.
эгер ушундан таянып туруп биз багытыбызды түзүп нугуска түшүп туруп анан баалуулугубузду жаман жакшыны айырмалап билсек анда оңолуп кетип өтө тез өтө бат эле болот. Маселе ушунда жатат деп бул менин жеке көз карашым. Сөзүңүздү улап кетейин эмесе. Мен бая эки нерсе мен үчүн өтө маанилүү деп айттым да. Бирөөсү бул демократия. Бүгүнкү адам баласы ойлоп тапкан азыркы учурдагы эң үлгүлүү. Кемчилигине карабай, баары бир эң жакшы жагы бүгүнкү ошол система экен. Мына биз айтабыз, көчмөндөрбүз деп көбүнчө айтабыз да. Биз сиз да айтып кеттиңиз, ал Турмак Турсун көчмөндүн эки тибин айтып кеттиңиз. Чөлдүк кыргыздар, чөлдүк көчмөндөр, тоолук көчмөндөр деп. Талаалык деп. Айталы ошол учурда мисалы бизге тектеш эле биз менен окшош этти көргөндө баса калып жеген, беш бармакты калтырбай жеген, 3 жашынан атты минип өлгөндөй күрөшкөн, ушундай өлгөндөй намустуу эл бар экен да бир. Мен алар менен көп окуп калдым. Өзүм да бир учурда абдан кызыгып изилдедим да ошолорду. Ушул эл бүгүн биз оюбузга келген, түшүбүзгө кирбеген демократиялык коомду куруп алды. Ал жердеги, ошол элдеги демократиянын деңгээли бүгүн ошол менин баам эмес бул. Freedom House бүгүн ал жердеги демократиянын деңгээлин бүгүн Чек Републикте, Чек Республикасында кандай болсо, Поландда кандай демократия болсо, бүгүн Литвада кандай демократия болсо, же Румынияны айталы, же Болгарияны. Ошол биздин тууган көчмөн элде бирдей деңгээлде демократия курулду да. Булар кимди ойлойсуздар? Монголдор деп айтат. Монголдор туура айтасыз. Мына монголдор бүгүн мына өздөрүнүн көчмөндүк, монголдуулук сапатын да сактап калып, мына ондой батыштын деп деле айта албайм. Бул оюмча адам баласынын бир баалуулугу окшойт демократияны. Мындай жерибей коомуна алып кирип алып, 5 жолу бийлик алмашып, булар да шайлоо аркылуу ынтымактап, өнүгүп, мындай жакшы жол менен кетип атышат да. Биздин колубуздан келеби ушундай нерсе? Улуттун баалуулугу боюнча айта келгенде ал режимине карабайт да. Көп учурда мындай болот. Кээде ошол учурдагы нерсени баалуулук катары алып атышат. Ал дайыма эле андай боло бербейт. Мисалы, Жусуп Абдурахмановду алалык. Ал ошол учурдагы мыкты коммунист болгондугу үчүн эмес, биздин эл үчүн ал Кыргызды башка республикаларга салыштырмалуу ачкачылыктан сактап калгандыгы үчүн Сталинге түзгөрүп сүйлөшүп атып. Ошонусу менен баалуу. Болбосо башка элдер өтө көп кырылган ошо. Өзүбүздүн эле жаныбызда казактар кырылып калган. Анан Байдылдар Сарногоев, Какен Алмазбеков сыяктуу биздин маданияттын эң мыкты үлгүлөрүн көрсөткөн адамдарыбыз ал коммунисттик доордо жашаганыбыз үчүн эмес, кыргыз маданиятына сиңирген эмгек үчүн баалуу. Кече жакында эле 80 жылдыгы болуп өткөн Тууганбай Абдиев анын ажыга барып келгенде ошонусун мактап атышат. Чынына келгенде ал ажыга барып келгендиги үчүн эмес, ажыга барганга чейин эле кыргыз маданиятына ат көтөргүс эмгек сиңирип койгондугу үчүн баалуу. Биз ушундай чен өлчөмдөр менен карасак болот. Демократия өзү бул элдин бийлиги деп атпайбы? Ал өтө байыркы форма. Көчмөндөрдө ар кандай шарт кырдаалга карата мунун деңгээли көбөйүп же азайып жүрүп отурган. Мисалы, жай турмушта баягы ар кимиси өзүнүн чарбасын жүргүзүп, бардык маселелерди чогуу чаран чечип, анан ушундай жагдай шарт болгон. Ал эми согуш кырдаалында ал бийлик бир адамдын колуна топтолуп, ошол адам кандай чечсе ошонун айткандай аткарылган. Башкача айтканда, көчмөн коомдо мунун баары тең ийкемдүү болгон. Шарт жагдайга жараша. Биз эгерде улут катары сакталып калгыбыз келсе, ошону бардык нерсенин жакшы жактарын пайдаланып, анан бизге зыян жактары эмне, пайдалуу жактары эмне, ошонун баарын тең ирге алганга үйрөнүшүбүз керек. Себеби демократиянын чүмбөтүн жамынып алып, өтө тескери технологиялар иштеп аткан учурларды көп көрүп атабыз. Баары тең эле кээ бир терминдерге барып такалат экен. Мисалы, адам укуктары деген термин бар. Адам дегендин милдети жок. Себеби ал кайсы бир мамлекетке карата мамилеси да жок. Ал жөн эле адам. Мисалы, Африкадан келсе деле, Чукоткадан келсе деле, бияка келсе ал адам. Ал эми жаран дегендин укук, милдет жана баалуулук мамилелери болот кайсы бир конкреттүү мамлекет менен.
Ошол жагынан алганда жарандын жана мамлекеттин аныктамасын ар ким ар кандай аныктаган. Бизде азыр мисалы батыш таанымына көп таянып, эл менен мамлекетти өзүнчө бөлүп караганга көп өтүп алышты. Эл өзүнчө, анан мамлекет тиякта турган бир желмоңуз катары. Андай деле эмес. Кытайда болсо мамлекет байыртан бери өтө чоң ролго ээ болуп, мамлекеттин ролу аябай жакшы болгон. Бизде көчмөндөрдө эмне болгон? Мисалы Людовик 14-ч айтып атпайбы, мамлекет бул мен деп. Көчмөндөрдүкүнө анын ичинде кыргыздардыкына мамлекет бул менин абстрактуу тең жарымым деген баалуулук көбүрөөк туура келет да. Себеби ошол биз тирүүлөр өлгөндөрдүн астында, бизге чейинки өтүп кеткен муундардын астында дагы, бизден кийинки муундардын астында дагы жолубуз кичүү. Себеби кийинкилер келе элек, мурункулар өзүнүн бул мамлекет үчүн жасачусын жасап коюшкан. Биз болгон милдетибиз ушул мамлекетти колдон келишинче жакшыраак түрүндө сактап, андан аны кийинки муундарга өткөрүп берүү. Эгерде биз андай баалуулугубуз болбосо, мен айткан жанагындай эле караламан деңгээлинде болуп калабыз. Анда атом деңгээлине чейин бытырап, чачырап кетиши мүмкүн. Элер мырза, сиз кандай ойлойсуз? Демократия менен кыргызчылык мындай айкалышса болобу, болбойбу? Менимче да айкалышса болот, албетте. Анткени бул жөн эле мындай башкаруу системасы болот атпайбы? Же элди өз башкаруу системасы болот. Бул Кыргызда байыркы доордон эле башталып болгон. Азыр жөн эле ушу тилекке каршы бизде ушундай, кандай десем, государственность деген чыгып атат. Бир киши башкарыш керек деген. Бирок Жыргалбек жакшы айтып кетти. Мындай күчтүү бийлик алганда согушубаганда эле болчу. Ошондо да убактылуу, коркунучтарга каршы. Анткени убактылуу, мисалы 1 жылга берет курултай. Анан 1 жылдан кийин узатабы же узатпайбы курултайдын иши. Анткени хандын балким кызыкчылыгы болуп калат, ошо согушту созултуп, бийликтен кетпей отура беришкен. Ошол үчүн убактылуу берет да, анан курултай же улайт, же улабайт да бийлигинчи. Ошондо Манастын деле көрүп атпайсыз, биякта тиги кол башчысы хан болуп калып атат да. Ошол эле убакытка мисалы тиги Бейжиңге жеткенге чейин эле бир эле убакытка берилди. Ошондой бийликти өткөрүп атат. Анан ошондой нерселерди мындай убактылуу берсе болот деп ойлоп атам да, мына борбордуштугунан. Бирок мындай икемдүү мамлекет азыр деле Насим Талеп чыгып атпайбы? Антихрупкость. Тигинден ал деле айтып атпайбы? Мындай кризиске жакшы чыдаган мындай мамлекет бул мындай ушундай да. Бир кишиде бийлик болбосун. Мисалы биз Акаевдин, Бакиевдин режимин көрдүк. Качты, бүттү. Режим жок, мамлекет жок болуп калбадыбы бизде. Анан ошондой кишилер келип бийликке мамлекетти курбай, режимди куруп атканда убакыт деле көп кетет экен. Азыр ким билет, жаңы президент келип өз режимин коеюн дегенде 2-3 жыл жөн эле эски тиги Атамбаевден калган кишилерди алып, жаңыларды койгонго эле ошо 2-3 жыл убакыт кетет, эч кандай реформага убакыт деле жетпей калат анын. Бул жерде бир маселе бар. Ошол бийлик башында турган адамдар, ал бир кишиде болобу, көп кишиде болобу, ошол улуттун кызыкчылыгын, анан улуттун баалуулуктарын туура түшүнгөн адамдар болуш керек. Эгерде алар башка баалуулуктарын алып жүрүүчүлөр болсо, ал демократия болобу, диктатура болобу, анысына карабай туруп, ал улуттун тагдырына зыян. Себеби ал тарыхта көп эле болгон. Мисалы Гитлер толук демократиялык эле жол менен бийликке келбеди башында. Андан кийин анын кайсы бир күчтүү жактары болгон, башкалар үчүн өтө зыян жактары болгон. Ошол жактардын баарын тең алып караганда, бул бийлик башындагы адамдар жөн эле бийликти аткарып аткандыгы үчүн эмес, ошол элдин тарыхый өзөгүн сактап калыш үчүн өзүнүн жоопкерчилигин сезген адамдар болгону туура да. Эгерде алар
таптакыр башка баалуулуктардын алып жүрүүчүлөр болсо, анда өлкөнү дагы, элди дагы башка жактуу көздөй. Ансыз деле араң турган элди ого бетер башка жактуу көздөй сүйрөп кетет. Айнын ичинде да ушундай кишилер келип атат. Балким эл өзү элдин ичинде ошо акыбалы ошондой болуп атат дейм, ал күздүсү. Ушул сурооңо мен мындай бир ойду кошкум келип атат да. Бул өтө кызык. Себеби мына азыр демократия деген сөз биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Булдун маңызы, табияты бул эл бийлиги деген эле сөз да негизи. Маселе анда эмес. Демократия бизге кереги жок деп биз айта албайбыз. Ал бизде болуп келген. Маселе ошол табиятты биз формасы деп коебузбу, калыбы кандай, эмнеге негизделет. Мисалы, биздин эл бийлигибиз. Азыр өзүң да белгилеп кеттиң. Керектүү муктаж болгондо кол башчыны шайлап, аны хан көтөрүп, анын алдында ошондой көп эле болгон. Тагай бийди алып калып келип. Ал мисалы бийлик үчүн эмес, элдин башын бириктириш үчүн ошондой аргасы болгон. Андан башка мисалдар толтура. Эми маселе эмнеде жатат? Бизде азыр негиз баалуулугу, азыр Жылал айтып аткан болду. Азыр дүйнөдө эки гана түшүнүк бар. Адам укугун негиз туткан демократия бар. Демек, өзүмчүлдүк психологиянын негизинде ошол стереотип же болбосо элдин калыбын ошого, аң сезим ошого калыптайт. Сен өзүң жеке кызыкчылыгың үчүн, өзүмчүлдүгүң үчүн ана бир жарандык мамлекет жалпы баалуулуктардын негизинде бирок өзөгү адамдык, адам укугу деген нерсе. Экинчи элдин укугу деген нерсе бар. Мына эми биринчи суроого жооп беришибиз керек биз. Жака барыш үчүн биринчи баягы өткөндү билбеген келечекке жол таппайт дегенде, биз келечекти кургубуз келсе, кыргыз атыбыз, затыбыз жарашкан. Анда бизде кандай болгон дегенди табышыбыз керек. Биз дайыма элдин, мамлекеттин, жердин, мекендин ыйыктыгы, бүтүндүгү биринчи орунда турган. Жеке кызыкчылыкты ойлогон кыргыз бул коомдон четке чыгарылчу. Мисалы, кыргыздын эң жөнөкөй чектөөлөр бар го, эл эмне дейт деген түшүнүп, биз баягы мен бала кезде аны көп окугам. Чоң атам эмес, тай атамдан тайынем, анан чоң апамды көрдүм. Анан бир нерсе кылган баласында ойноксо, туура эмес иш кылса, эмне кылып атасың, эл эмне дейт деп ушундай бир аябай чочучу эле да. Анан бул сиңип калган, эл эмне дейт деген. Убагында түшүнгөн эмесмин. Азыр мен көп нерсени иликтеп, изилдеп жүргөндө ошого аздан жетип атам да. Себеби азыр байкап көрсөбүр. Эл эмне десе ошо болсун, сага керекпи? Жагабы сага? Жасай бер дейт. Өкмөт башчылар айтып атат ошону. Кандай болсо да өзүңөр чечкиле, алгыла, жегиле. Бирок өзүңөр чечкиле, силерге ошол жарайбы? Бул жеке адамдын, жеке кызыкчылыгынын деңгээлине түшүп калган коомду башкаруу өтө кыйын болот. Ошон үчүн жана батыштын бир баалуулуктарды сиңириш андан бетер кыйын. Албетте да. Ошон үчүн батыштын бир ойчулугу бекерден айткан эмес да. Эң жаман башкаруу бул демократия деген. Себеби ал жерде ошол батышта адам укугу жаралгандан баштап, ошол жеке адамдын кызыкчылыгынын негизиндеги демократия бул мындай да, көпчүлүккө баш ийиш керек. 3төн 1-ине, 5тен 4-үнө деген бир талаптар болот го саясатта өзгөчө. Мисалы, коалиция түзүлгөндө сөзсүз түрдө 3тен 2 же болбосо 4төн 3 дегенде ушул чектөөлөр улам көпчүлүк азчылыгы деп отуруп, коомду бул биримдикке алып келбейт эшокто. Анан бул жерде чыныгы элдин кызыкчылыгын ойлогон демократия болбойт. Бул жерде көпчүлүктүн кызыкчылыгын коргогон демократия. Сизге сөзүңүзгө кыстармап кетейин. Азыр биринчи Монголдун шартын айтайын, анан сиз азыр айтып аткан нерсе, сиз азыр утилитаризмди айтып атасыз. Көпчүлүктүн кызыкчылыгы үчүн кичинекей угушту тепсеп кое берсе болот, алардын укугу мындай озуңду жаап, демократия ошол озуңду жаап уккун деп айтып кое турган нерсе бул утилитаризм деп коет. Буга демократия карамандай каршы турат. Ушундай проблема болбош үчүн негизи демократиянын эң сонун рецепти бар. Бул мажоритардык форма деп коет, бул парламентаризм формасы. Монголдун демократияга жеткен ийгилигинин эң чоң сыры бул ошолордун парламентаризмди кабыл алганы экен да. Мисалы, бүгүн Монголду алып карасак, мына посткоммунисттик мамлекеттердин ичинен Монголиянын, Монголусунун парламенти эң күчтүү экен. Алардын күчүн изилдеп көргөндө булардыкы 81% көрсөтүп атат да. Ал эми биздин 93-жылкы легендардуу парламентибиздин да күчү бир 40 канча эле процент болуп калат экен. Бул деген нерсе биз башынан парламент алсыз болуп калса курултай. Бул демократияга анча эмес экен да, мындай. Анан кийин айтайын дегеним, монголдордун ийгиликтүү жагы булар башынан эле парламенттин атын курултай деп атаган да. Их курал деп коет, бул чоң курултай деп атайт да. Булар парламент андай мындай дебей өздөрүнүн нукура сөзүн куруп, мисалы бизде азыр кайра курултай турса, жогорку кеңеш деген бул чынында бул деген сайыстын калыбы да. Бул да курултай да бул деген. Бирок биз негедир башынан эле коммунисттик сөздөрдү колдонуп атабыз. Кеңеш деген сөз бул
совет деген бул совет дорунан калган сөздү алып атабыз. Биз деле курултай деп эле койсок, бүгүн дагы бир курултай түзүшүнүн не кереги бар? Кыргыз бирок курултай деп да айткан эмес. Жыйын деп эле айткан. Жыйын деп эле айткан. Жыйын деп айткан. Мейли, жыйын дейли ошол сыяктуу бул негизи жок. Седек мырза. Азыр айтайын мен. Кеп аталыштында эмес да. Макул. Мына парламент болгондо парламенттин өзгөчөлүгү президенттик институттан. Президенттик институттун коркунучу моунда жатат да. Ал жерде winner takes all деп коет. Бул жерде бир адам жеңсе, бүт бардык алмурутту, бүт бардык шабдалыны шыпырып кетип калат бир президент. Эгер парламенттик болсо, ал жерде коалиция болобу, азчылыктар да кирет, чоң көпчүлүктөр да кирет дагы, ошол жерде тортту үлүшүнө жараша бөлүп жейт дагы. Булар жаманбы, жакшыбы, кичине да болсо азчылыктарга өздөрүнүн үлүшү бөлүнүп берилет да. Ал эми президенттикте бул бардыгын шыпырып кетет дагы. Бул аябай көп коомдо тетирисинен курмандыкка калган мындай жамааттар аябай көп болуп калат да, нараазычылык көп тарайт. Ошон үчүн мисалы монголдордун өзгөчөлүгү ушул курултай системасы. Жок, макул. Монголдорду өз жайына коелу, себеби алардын табияты бөлөк, алардын дүйнө таанымы. Биз менен бүт бирдей, бизде эле эт жейт да, бизде эле жылкы минип атат, бизде эле күрөшүп атпайбы? Жок, анда эмес. Эт жеген француздар деле Европада эң баарынан этти көп жейт. Биз француз менен окшош эмеспиз да. Казактар менен кыргыздардан эркиндикти сүйбөйт деп ойлойсузбу? Демократия бул эркиндик болуп атпайбы? Түркмөндөр деле көчмөн болуп атпайбы? Аябай күрөшөйт десең күрөшөт. Бирок алар эмне эркиндикти сүйбөйт деп ойлойсузбу? Алардын президенти Геонда эмес, эркиндикти баары сүйөт. Анын баары сүйөт. Мен айтайын дегем, жана Жыргал мырза абдан жакшы нерсени айтты да. Ошону терең кармап калыш керек болуп атат. Бул жерде мисалы мен жана демократия деген азыркы 21-кылымда калыптанган түшүнүк демократия. Ошол утилитаризм эмес, тескерисинче сен айткан ошол нерсени талап кылат. Көпчүлүк талап өзүнүн үлүшүн алабы, азчылыкты да эске алыш керек. Анын да укугун коргош керек деп отуруп, мына Аскаровдун мисалы эмне болуп атат? Улуттун намысы ары, анан бир адамдын укугу тең эле атабы таразага. Утилитаризм акыры келип эле сталинизмге алып келип атпайбы? Азчылыктарды жок кылып таштайлы деп. Ушул нерселерди мисалга алганда бул туура эмес да, себеби бул жерде бир адамдын укугу деп отуруп биз мамлекетке зыян келтирген нерселерге көз жумуп коюп атабыз. Бул туура эмес. Себеби анын өзөгүндө негизи таянычы адам укугу деп атат. Мисалы, мен жакшы мисал келтирейин. Израилде демократия, бирок адам укугу жок. Ал жерде коллективизм. Кибуцалар, коллектив. Жанагы биздин эле Совет Союзун мисалга келтирбейин, жок, биздин нукура кыргыздын көчмөнчүлүк жашоодо жана уруу болуп жамаатташып мындай бир коомчулукта жашаган, мындай жеке кызыкчылык эмес, коомдун кызыкчылыгы, жамааттын кызыкчылыгы, уруунун, айылдын деген, элдин кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Сен ошонун ичинде катарында санында барсыңбы, ошол аркылуу сенин үлүшүң, ордуң бар. Бирок биринчи орунда элдин бүтүндүгү деген түшүнүк. Израилдин жараны болуп берет. Мисалы демократиянын жакшы жагын айтып атам да, менчи ошол азчылыктардын да кызыкчылыгы дегенде биз мисалы айталы Жапанды. Могу жерде айталы бир могу жерде Алмабыш деген айыл деп айталы. Алмабыш деген айылда 800 киши, жанында Өркпүш деген айыл болсо, Өркпүш деген айылда мисалы 8 эле киши болсо, бул жерде 8 эле кишиси бар айылга автобус каттаткан бул рентабелдүү эмес да. Өлүп кетти, буларды каттатпай койбой жапондор. Ошол жерде 2 бала бар экен, ошолор да мектепке каттасын жанындагы айылга деп, ошолор үчүн атайын поездди каттаттырат жапондорчу. Автобусту каттаттырат да, ушулардын укугу депчи. Алар дагы адам депчи. А сиздер айтып атасыздар азчылык деген нерселер жок деп бияка көчтөйүн десеңиз, кайра эле ал деле ошол Геванда эмес. Ал Өркпүштө чоң жашагысы келет. Туура эмес түшүнөсүң. Азчылык көпчүлүккө баш ийсин деген эмес. Бизде Кыргыздын нукура демократия принциби, бизде ылдыйтан жөнөкөйдөн үй бүлөдөн деңгээлинен башталчу. Мисалы бизде үй бүлөдө кандай болгон Кыргызда? Атанын орду бар, милдети бар, эненин орду бар, милдети бар. Азыркы демократия, адам укугунун негизинде демократия. Бизге эмнени келип атат? Ата менен эне тождество, барабардык. Ата эмне менен алектенсе, эне да ошого укуктуу деп атат дагы. Үй бүлөнүн баалуулуктарын, ордун жоготуп атат. Ошон үчүн батышта партнер 1, партнер 2 деп атат, Первый, второй. Аял эркек дегенден да баш тартып атат аларда. Эми ушул коом бизге демократияны эмне алып келет? Же нукура кыргыздын атанын ордун, мисалы, үйдүн ээси болуп, тууну көтөрүп, түндүгүн көтөрүп, анын коопсуздугун, табышкерлигин милдетин мойнуна алса, эне ошону уютуу, берекесин кармоо, анан муунга тарбия татыктуу берүүнү.
уласа, анда табигый шартта кетет. Ошентип бир нече үй бүлө биригип туруп бир тукумду түзөт. Бир тукумда дагы бир эле башчы бар. Ал аксакалдын сөзүн эки кылбайт бүт үй бүлөлөр. Ошентип отуруп бир нече тукум келип туруп бир урукка биригет. Анан бир уруулар канатка, канаттар анан элди түзөт. Мына бизде нерсе бул жеке эле жашоодогу ар бир үй бүлө өзү чечип ала турган маселени айтып атпайсызбы? Жок. Бул деген демократияга тиешеси жок да. Демократия деген бул атаандаштык, саясий атаандаштык, саясатка баардыгы катышканга укугу барбы? Уюмду түзүп, өзүнүн укугун айтканга, программасын айтканга укугу барбы деген нерсе. Жок, бул жерде Кыргызда, мисалы Жапанда биз деле көрүп атпайбыз мындайды. Мен канча 13 жыл жүрдүм. Ал жерде аял менен эркек бип-бирдей эле укукка ээ болуп, бирок эч жерде мисалы эркектер аялдарды тепселеп уруп койгонун мисалы көргөн жокмун да. Сен катын оозуңду жап, мен айтканым укук депчи. Алар мисалы мүмкүнчүлүгүнө жараша аялым эгер жакшы жерде иштесе, айына $8,000 иштеп. Күйөөсүнүн мисалы жакшы жумуш таппай жүргөн болсо, ал макул деп үйдө анча-мынча идишин деле жууп коет экен, аялы жумушта жүргөндөчү. Эгер үйдө буларга иши жок болсо, анан мисалы ошол жерде биз жасалма түрдө эркектин намысы деп анан ал жерге фирмага барып, мен күйөөмдү жумушка ал десек, кечирип коюңуз, бизге аялыңыздын жөндөмү керек болуп атат дейт экен да. Мындай маселелерди кантип чечебиз? Тереңин түшүнбөй, сен сырткы келбетин көрүнүшүң менен эле алектенип атасың да. Маселенин тереңинде жатат. Себеби биз үй бүлөнүн баалуулугунан баштап, ошол мисалы азыр бир эле чоң маселе менен алектенип атабыз. Укук талашуу. Байкасаң, менин укугум, сенин укугуң, баланын укугу, атанын укугу, эненин, аялдын, эркектин, жумушчунун, башкаруучунун укук. Саясаттын маңызы дагы укук талаш менен эле алектенип атат. Президенттин укугу, жогорку кеңештин укугу, туурабы? Өкмөттүн укугу кайда калды? Милдетти качан эстейбиз? Милдет деген ээлеген ордуңа жараша болот. Сен биринчи үй бүлөңдү, ордуңду тааны, анан ошол милдетти жүктү көтөр биринчи. Анан укук жөнүндө сүйлө. Эгер ордуңду татып алсаң ордуңа, милдетиңди аткарбасаң, укугуңду тебелейт алсыз. Бул табигый көрүнүш. Ал деген үй бүлөнүн жеке иши эмес да. Бул ошол коомдун деңгээлинде. Сейтек мырза, мен башкы принцибин айтайынчы. Баягы жоопкерчилик милдет менен кетет. Мелис мырза айтып атпайбы, укук талашып калды деп. Ошо бул туура эмес талаш чынындачы. Чын-чынына келгенде кыргыздыкы жол деген бир чоң принцип бар. Жол деген нерсе менен чечилет. Аялдын аялдай жолу бар, улуун эркектин эркектей жолу бар. Улуунун улуудай, кичүүнүн кичүүдөй жолу бар. Жана ошонун баары тең табигый жол, анын баары тең турмуштан келип чыккан нерсе. Анан жол бузулган жерде эл бузулат. Анан мен айтып атам, эл бузулган учурлар дагы болот. Тилекке каршы эл бузулбайт деп атпайбы? Эл дайыма туура, элдики дайыма андай боло бербейт. Эл дагы өзүнүн элдигин унуткан учурлар болот. Чачырап бараткан учурлар болот. Баягы киргил суу таза сууга кошулуп кеткенде кирдеп кеткен учурлар болот. Азыр ошондой заман болуп атпайбы? Биз ошол эң негизгиси өзүбүздүн тарыхый тажрыйбабызга кайрылып, жол деген принципти өзүнүн ордуна коюп алсак эле, калганынын баары тең ал өзүнөн өзү түздөп кете турган нерсе. Ошол эле демократия болот. Менин баамымда. 10 секунд. Эгер сөзүңүз болсо 10 секунд. Жок, жыйынтыгы эле ошол Жыгал мырза айтканча, ар өзүнүн жолу бар дегендейчи, ошол ээлеген ордуна жараша. Анан элдин жолу бар өзүнүн. Ата-бабадан муундун ортосундагы жол бар. Байланышты үзбөй, ошону мураскорлук кылып алып кетет. Ошону жөндөсөк элечи, орду менен кетет. Албетте биз азыр адашкан учурларыбыз өтө көп, тайсалдап. Баарын ошо багыты менен жолун, ордун, анан милдет укугу тең болсочу, бүт ордуна келет. Биз азыр укук талашып атып эле, тегин ыйгарым укугу күчтүүрөөк, бунуку алсыз деп атып эле, иш менен эч ким алектенбей атат. Сен айткандай, мугим Назик айткандай, азыр 3 жылда тигин которуп отуруп, укук талашып. Бизде тилекке каршы убактыбыз абдан эле аз калды, бир 15 секунд калды. Эмесе бүгүн урматтуу коноктор атайын келип, абдан жакшы мындай талкууну баштап бергениңиздерге абдан чоң ыраазымын. Биз муну дагы улантышыбыз керек деп ойлойм, дагы тереңдепчи. Себеби биз азыр сөздүн башын гана баштадык да, кириш сөз менен эле токтоп калгандай болдук. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүбүз өзүнүн соңуна чыгып бара жатат. Бүгүн биз кыргызчылык жана демократиянын айкалышы тууралуу талкуу кылдык. Сиздер менен кайрадан эфирде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Кайыр.